Кыргызстан Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууну арттырууга даяр, — деди Касым Алиев. Нурлан Шакиев Жогорку Кеңештин жаңы төрагасы болуп шайланды. Төрөбаев күзгү талаа иштери боюнча жыйын өткөрүп, бир катар тапшырмаларды берди. Кыргыз-Эмират кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Бишкекке Екатеринбург шаарынан кошумча авиакаттамдар каттай баштады. Жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы аныкталды. Жеңил атлетика боюнча эл аралык белдеште бишкектик спортчулар байгелүү орундарга ээ болду. Кыргызстан Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууну арттырууга даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касым Алиев Дүйнөлүк банктын колдоосунда уюштурулган калыбына келтирүү, өсүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай жол аталышындагы Бишкек экономикалык форумунун ачылышында билдирди. Ал иш-чаранын катышуучуларын Бишкек экономикалык форум ата мекендик экономиканы өнүктүрүүгө жана туруктуулукту жогорулатууга багытталган күн тартибиндеги артыкчылыктуу маселелерди талкуулоо үчүн натыйжалуу аянтча болуп калаарына ишеним билдирди. Ал ошондой эле Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууну арттыруу зарылдыгын белгиледи. Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы депутат Нурлан Шакиев Жогорку Кеңештин жаңы төрагасы болуп шайланды. Анын талапкерлигин Ата журт Кыргызстан фракциясы көрсөтүп, Ишеним Альянс фракциялары менен элдик тобу колдоду. Шакиевдин талапкерлиги үчүн 80 эл өкүлү макул добуш берсе, 6 каршы болгон. Белгилей кетсек, парламенттин мурдагы төрагасы Талант Мамытов Жогорку Кеңештин бүгүнкү 5-октябрдагы жыйынында кызматтан кетип жаткандыгын билдирип, бул анын жеке чечими экендигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жыйынтыгында айыл чарба министрлигине кант кызылчасы, пахта өңдүү айыл чарба өнүмдөрүн жыйноого өзгөчө көңүл буруу, күздүк эгиндерди себүү боюнча иштерди өз убагында жүргүзүү, райондордо машина трактор станцияларын жана айыл чарба унааларын оңдоочу утаканаларды ачуу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Ведомствого министрлер кабинетинин тарифтик ченемде 2016 жылдын деңгээлинде белгилөө менен кант кызылчасынын түшүмүн темир жол транспорту менен ташуу тууралуу токтомдун аткарылышын камсыз кылуу тапшырылды. Кыргызстандын Бириккен Араб Эмиратындагы элчиси Абдилатиф Жумабаев Бириккен Араб Эмиратынын Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик министри Ахмед бин Али Аль-Саек менен жолугушту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Эмират кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, жогорку жана бийик деңгээлдеги пландалган өз ара сапарларды уюштурууну жана Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмиратынын тышкы иштер министрликтери ортосундагы иш-чараларды өнүктүрүүнү талкуулашты. Үстүбүздө жылдын 3-октябрынан тарта Екатеринбург-Бишкек Екатеринбург багыты боюнча жаңы туруктуу каттамдар ачылды. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кошумча авиакаттамдарды Уральские авиалинии россиялык компаниясы дүйшөмбү жана жума күндөрү аткара баштады. Бүгүн 5-октябрда Кыргыз улуттук опера жана балет театрына жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземинде билим берүү министринин биринчи орун басары Талантбек Бекташев жалпы билим берүү кызматкерлеринин бүгүнкү майрамы менен куттуктап, педагогикалык чеберчилик жана акылмандык биздин өлкөдө ар дайым чексиз урмат сыйга ээ болуп келгендигин белгиледи. Бишкектеги Дөлөн Омурзаков атындагы башкы спорттук аренада Олимпиада оюндарынын чемпиону Мария Пинегинанын Кулчунованын байгеси үчүн 15 жашка чейинкилер арасындагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеш өттү. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан 140тан ашуун спортчу катышты. Мелдеште Бишкектеги Жуманазаров атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин окуучулары байгелүү орундарга ээ болду.